сөзсүз түрдө мечитти ичинде мечиттин сырт эле эмес, ички маселелер дагы болот. Муну дамла айткан, аз дамла жаныңызда турат. Бахадыр дамла айткан, мындан мурдагы дамлар дагы айтып кеткен. Бүткүл Кыргызстан боюнча дамлар фатва кылып айтат. Биз туугандар намаз окуганда намаздын тартибинде Ханафи мазхаб боюнча окуйбуз. Ошондуктан эгерде башка мазхабтын амалдарын аткарган болбосок, анда фитна чыгат. Себеби биз кече эле динди окуп түшүнгөн адамыбыз дагы түшүнбөстөн бир жөнөкөй бир нерседен талаш чыгып, фитналар чыгарышы мүмкүн. Ошол себептүү ушуну кое турайлы, Ханафи мазхаб боюнча эле амин деген сөздү ичибизде айтып, айтпак эле эмес, айтылыш керек. Мечит жарыла турган айтпай, ичибизде эле айтып коелу туугандар. Себеби ушунун эсебинен дагы жөнөкөй провокаторлор болуп, фитна болуп, ал фитна ашадду минал катл. Фитна адам өлтүрүүдөн дагы оор деген Аллах Таала Куранда. Ошого муну суранып, мүмкүн болсо жан-жаныңыздардан башкалар бизди эскертип кое бериңиздер. Бул Ханафи мазхаб боюнча аминди ичинен айтыш зарыл болот. Бул мустахаб иштерден. Сыртка айткан болмосо жөнөкөй бир фитнага себеп болосуздар. Андан кийин буга далил катары айтып беришиз керек. Себеби кээ бир адамдар эмнеге барго хадисте дагы бар дегенгечи. Амин деп ичинде айтканга дагы далилдер толтура, ушуну кармаганыңыз туурураак болот. Ага далил катары билесиздерби, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша радиаллаху анха айткан: "Эгерде сенин коомуң ширкке жакын болбогондо, мен Каабаны бузуп, башкадан чоңойтуп туруп, Ибрахим алейхиссалам курган сыяктуу кылып көлөмдө салат элем. Бир жагынан кирип, экинчи жагынан чыга турган кылып." Бирок пайгамбарыбыз кылбай кетти. Кылбай кетти. Умрага барганда, ажылыкка барганда көрүп атасыздар, Каабанын жарым өтпөй калган, такка кошош мындай кылып чызып койгон. Ушул Ибрахим алейхиссалам курганга чейинки чек ошол болгон. Ал эми Курайш кайра курганда адал акчалар жетпей калып, ошол жарымынан көбүрөөк 60%-на чейин жеткен, ошого чейин куруп токтотуп коюшкан. Демек пайгамбарыбыз элди арасында фитна кылбаштык үчүн, бири-бирине түшүнбөстүк пайда кылбаш үчүн ошону курбады, важип нерсени кылбай койду. Будан шарият айтат, эгерде катуу бир ызычыга себеп боло турган нерсе болгон болбосо, кээде бар нерсени дагы токтотууга зарыл болуп келет. Бул нерсе азыр биздеги Ханафи мазхаб боюнча эле аминди ичке айтыш керек, кол көтөрбөй окуш керек деп айтылмытабы? Ушул бойдон окуп коюңуздар, иншалла ошого соо болосуздар. Аллах Таала баарыбыздын үй-бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин. Ушундай жакшы сабактарды уга турган жана уккан нерсени иш жүзүнө ашыра тургандардан болсун. Жана дагы бул эскертүү, эми баарыңыздарга белгилүү болуп калды окшойт. Ар 3-чү күнү ушул жерде куптандан кийин сабак болот. Ар 2-чү күнү дагы сабак болот. Билесиздер, иншалла бул мечитиңиздер абат болгон мечит. Бул мечит айтып атабыз, пайгамбарыбыздын Набави мечитиндей мечит болуп турат. Ошондой болот дагы иншалла. Канчалаган аалымдар, карылар ушул жерден чыгат. Анткени пайгамбарыбыздын мечити мадраса болгон. Бир түркүктө бирөө сабак берсе, экинчисинде бир сабак берип турган. Азыркы күндө дагы ушундай. Байкасаңыздар, умрага барганда байкасаңыздар, асырдан көбүнчө сабак болот. Хадистен ушундай жерден сабактар болуп турат. Бул жер дагы насып кылган болсо ошондой жер болот. Жалаң гана илим ордосу болуп турган. Куфа, Абу Ханифа ачкан медресе катары танылган. Куфадагы мечит дагы ошондой болуп турган. Илим таркап турган. Имам Абу Ханифа дүйнөдөн көз жумгандан кийин дагы илим таркап турган. Мына ошондой жакшы мечиттердин катарында болот. Ошон үчүн дуа кылыңыздар, ошого жараша келип катышып бериңиздер. Мен айта турган нерсе, сабакка келип катышыңыздар, келелектерди дагы айтыңыздар. Бул нерсе мечиттин ички жагын жакшыртыш болот. Иннама я'муру масажидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир деп Аллах айткан. Бир гана Аллахка иман келтирген, ахиретке иман келтиргендер гана мечитти жакшыртат деген. Жакшыртуу курулуш жагы менен жана келип катышуу жагы менен. Ошого иншалла курулуш жагын Аллах разы болсун катырып атат жигиттерибиз. Аксакалдан баштап баардыгы катышып атасыздар. Ички жагындагы иншалла катышыңыздар, сабагындай, намазына катышыңыздар. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.